Bu şartlarda men şu televizordan görüp, internetten bulaklardan görüp, özüm kızıgıp, kitaplardan qarap, andan keyin chet mamlakettin şartla layıklaştırıp şu ançalık okşolsa dagы şu hareketmen şunda şart düzdüm. Sebebi bu mallardan kışkı sarayı bolgandan keyin şu ordunda su içiş керек, ordunda taza turuş керек, бардык şartlar тура келиш керек да. Ошол максатта şu hareket kılıp düzdüm. Бұл жерде 100 баштан ашық малға лайықташтырған жер бар азыр. Бүгінгі күнде 85 баш аңыз малдарым және өзімнің қарапайым 20 ашық малдарым бар. Мына өзіңіздер көріп тұрғандай бұл шартты малға дағы бір жақсырақ қылып түсіш керек. Негізінен оқат жей тұрған, жем жей тұрған ақұрлар бар. Су жей тұрған мынандай әрбір мал су іше тұрған ячейкалар бар мындай. Анан жата тұрған жеріне қыш түзеп ысығырақ болуш үшін, мал жатқанда ысығырақ болуш үшін шарттар түзгенбіз. Асты пол қатарында шо қыш. 200-ден ашық малға лайықташтырып түзген. Бүгінгі күнде бір 100-ден ашық мал бар. Анын içinden 85 баштан ашығы аңыз пародасы, абердин аңыз пародасы. Бұл қорода малдар почти жыл бойы карбалат. Эми жайында шарт тура келсе, буларды бір жайлауға бір 2-3 айга чыгарып келебиз. Алай өрөнүнө чыгарабыз, Кызыл суу жакка чыгарабыз. 51-58 километрде жайлоолорго апарып чыгарып, bir 2-3 ay tamaqtandırıp келебиз. Бұл малдардын кандай түзүшү, кандай порода экенин билиш үчүн биринчи малды карасаң, бар жогу капкара болот. Желин башы, буттары, баштары, кулактары эч жеринде бир ак жүн болуш керек эмес да, ак белги болуш керек эмес. Ошон үчүн бул малдарды мына башын карасаң, башынын ортосунда мында бир шиш мүйүзгө окшош нерсеси бар мына. Ошон үчүн малды бир караганда аңыз мал экенин билиш үчүн карасаң, эч жеринде бир ак жери жок да, ак жүнү жок. Багуусу булар отту жакшы жейт, аппетти жакшы. Түнү күндө колуң келсе тамак салсаң жей берет. Анан бат оңолот, тез оңолот. Биздин берки Алатоо пародасына малдар караганда бул 2 ай, 1,5 ай, 2 айга жетпесен уже семирет. Аларды bir 3 ay, 4 ayga жеткирген семиртесин. Ошон үчүн бул малдардын эң жексиси ушу той жеген жери жакшы. Негизинен буларга эртең менен bir 10 kilo нарак берганда bir курук чөп салабыз. Анан кийин обедтерге бартырып, кечке чейин 15-16 kiloga чейин силос жешет. Кечинде bir 1 kilo, 1,5 kilo жем жешет. Жем эми өзүбүздөн чыккан жанагы жүгөнүн укалаган жеми, тартылган жеми, анан кебек кошуп беребиз. Ошол менен эле ушундай акыбалда турушат, жакшы. Эттери жакшы, орто эти бар да азыр. Эми орусурко любой эле малдар тез ооруйт өзү. Убагы менен буларды өзүбүздүн карай турган ветеринар врачыбыз бар, зоотехникибиз бар, ассимиление жасаган врачыбыз бар. Ошо үчөө тынымсыз карап турушат. Олар кайрылып, эгерде мал ылаңдап калса, сөз алып келип көрсөтүп турабыз. Алар менен өзара келишим түзүп, акчасын төлөп беребиз. Көрүп турган торпоктор тун ичинде ургачсы да бар, эркек да бар. Бул торпокторду көпчүгү биз сатка да койгонбуз. Сатып алыш үчүн мына Аксыдан, Жалал Абадтан, Баткенден, Лейлектен келишип кардарлар көрүп атышат. Заказ берип өздөрү каалаган торпоктордун номерларын жазып, өздөрү договор түзүп кетип атышат. Алардын бири гана күткөн жери ушу Айыл банк аркылуу алышат. 3% кредит аркылуу, кредит акча түрүндө бербейт экен, товар түрүндө берет экен. Ошон үчүн мал алабыз деп ушуна аракет жасашып атат адамдар. Кудай калса керектүү болсо ошо элдерге берип, Кыргызстанда ушуна малдарды көбөйтүшкө аракет жасайбыз. Булардын ичинен эми биз баардыгын эле сатпайбыз, өзгө керектүүлөрүнү bir 10-15тен алып калабыз жылда. Ошентип биз малыбыздын санын көбөйтөбүз.
Tuğa turgan uylarda şu tuğuşuna jakınga az kalganda aralık var, kana. Şerge alıp kirip koyuyoruz, şu özleri tuğup özleri yem sürüyoruz şurada. Torpaklar öz negizine kisike olup tuğlat kalmaktır. Biroq çoğu şu bat. Buna 13-14 gün torpak şu. Toyka yenesi demet, yenesi salbaydı. 15-20 günden keyin bularga mana da toy bere başlayız. Çöpten beremiz, jem beremiz, tuz beremiz, su beremiz. Özleri şu jemdi jep жүрüşөt. 2 mal yemiz koyuyoruz. Ertemine keçinde. Fermadagi mallardı bağış üçün aylığımızdagi bir 3-4 semyany iş menен kamsыздайбыз. Bularga öz учурунда айлыгын беребиz. Продуктасын каралашабыз. Жатаканасы жакшы, көмүрлөрдүн отундарын алып беребиз. Электр төктөрүнү төлөйбүз. Bular жууна турган баня бар. Bardıq şartlar menен түзүп бергенбиз. Bularda эч кандай bir наразычылык анамындай жок. Ошон үчүн малдарды жакшы карашат. Эми бул малдарды багыш үчүн негизинен bir тоют маселесин bir чечип алыш керек. Мына президентибиз өзү баш болуп, өкмөтүбүз кызыгып, ал жериндеги элдерди колдойлу көтөрөлү деген максатта мына жерлерди ушундай bir 309 токтом негизинде ушундай фермерлерге, үрөн чарбаларга, башка субъекттерге берип атат. Мына ошол малдарды багыш үчүн эң негизинен силос тоют маселесине көңүл буруп, силосту көбүрөөк жыябыз. Бул силостарды элдерден көп сатып алабыз. Быйыл мен ушу 500 тоннадан ашыгыраак бастырдым. Чындыгында быйыл бир аз кечирээк болуп калды 5-10 күнгө. Бул силосту ушу дүмбүл болуп болекте бастырыш керек. Мына июлдун аягында августка чейин бастырыш керек экен. Мен август учурунда бастырып калып, техниканын киши карап алып калган натыйжасында бир аз кечирээк болуп калды. Ошон үчүн мен айтарым, мен мындан кийин фермерлерге айтар сөзүм ушу. Жанагындай дүмбүл мезгилинде, жакшы мезгилинде бастырыш керек экен. Себеби мунун ичине мәкелери дүмбүл эзилип жакшылыкка болот экен ошондо.